Meni qara. Sağ болуңду бияка. Азамат кел. Ак Суу аймагындагы Чолпон айылынын Бүчүр бала бакчасы 1973-жылы жаңы салынып ишке кирген. Бул аралыкта имараттын чатыры менен төшөлгөн тактайлар капиталдуу оңдоп түзүүдөн өткөнү менен учурда билим уясы балдар үчүн тардык жаратууда. Ушул жерде ичебиз, ушул жерде сабак өтөбүз, ушул жерде ойношот, жаан чачым болсо ушул жерде анан күн ачык болгондо ишке чыгабыз. Анан мындай азыркы талапка ылайыктуу болгондо аябай эле тар да өзүңөр көрүп атпайсыңарбы. Анан кенен болсо биз эле колубуздан келген аракетти балдарга кылабыз, бирок ошентсе эле баягы балдарга кичине тардыраак, эмерээк болуп калат. Ой, бу кандай сулуусуңар я? Сыйымдуулугу 50 балага ылайыкталган бала бакчада 2 тайпа менен 65 бала тарбияланат. Азыркы тапта дагы 70ке жакын бала кезекте турат. Электеги билим уясын 50 жылдан бери жетектеген Айшогүл Көкжалова 5 жыл мурун 120 орундуу жаңы имараттын курулушуна долбоор жазган. Биротолу жаңы садикке киргизип коюп, анан өткөрүп коюп кетсемби деп ойлогом. Ата-эненин элдин суранычы тилегин аткарып коюн. Ушуга чейин сактап келдиң. Эми жаңы садик куруп коюп, анан кеткиле деди. Анан кийин садиктин ордун даярдадык, жери бар, проектин барын түздүк, бар даяр. Эми инвестордон өйдө жакта эле күтүп турабыз. Мында балдарга түзүлгөн шарт дал ушул 70ти таяп калган жетекчинин аракети менен ишке ашууда. Себеп буюмтайымдардын көбү союз мезгилинен калгандар. Балдардын керебеттери жакын аралыкта ата-энелердин жардамы менен жаңыртылып берилген. Ал эми андагы жууркан төшөктөр 50 жылдан бери колдонулуп келет. Бул илгерки бала бакча ачылгандагы момдай матрастар, мына матрастар бар. Мунун баары могу эски матрастар, мунун баарын ата-эне үстүнө жаңыртып берди, чехол тиктирип, могу кызыл төшөк чогуу карып келет да, кызыл төшөгү көз чогуу. Илгерки төшөктөр мына, илгерки. Балдардын төшөктөрү момдай ошондон бери келатат, мына эскиси да бар. Абалдары жакшы экен да. Абалдары жакшы сакталса жакшы. Жылына 2 жолу жаябыз. Просушка болот, как положено. Эме жазында, кайра күзүндө. Анан кийин бу өдө коюп койсоң эчтеке тийбейт да. Бул деле ошо ар бир балага деп берилген да. Анан ошо сактап отуруп эми ушу 7-8 эле штук калды. Мектепке чейинки билим берүү уясында оюнчуктар менен көргөзмө куралдар сакталып турган бул бөлмө балдардын чоң кызыгуусун арттырган жайдын бири. Анда аларды таң калтырган чоң аталары менен чоң энелер ойногон оюнчуктар. Ушул курчак менен мен ойнодум. Анда менин балдарым ойноду. Азыр балдарымдын балдары неберелерим келип ойноп атат ушул оюнчукчу. Бардык оюнчуктар бул союз убагындагы эле оюнчуктар баары жакшы сакталып калган. Бир жумада бир киргизебиз да, баары эле кармалап, баары эле таң калып элечи. Эми мындай оюнчук жок да азыр. Мындай оюнчук жок. Биз мына бул курчакка быйыл 50 жыл болду. Бул курчакка да 50 жыл болду. Бизге да 50 жылдан ашты. Мына биз менен эле чогуу эле келип атат бул оюнчуктардын баары. Бул первая клашка болчу да, ичи үстүндө деген эме бар болчу. Фартук бар болчу. Фартугу баягы тытылып калды, анан кичине баягы ылды кичине карып калды да. Ошо. Жаңыдан иштеп баштаганда жалпы штат бирдеги 4 адамды гана түзгөн бала бакчада учурда 13 тарбиячы эмгектенет. 50 жылда эл жаңы демекчи, эгерде жаңы имарат салынып кала турган болсо, анда кезекте турган балдар толук камтылып, жаштар үчүн дагы жаңы орундар түзүлмөк дешет тарбиячылар. Гүлбарчын Молдоева, Алтынбек Исаев, жаңылыктар, Ак Суу району.